Гемодиализ аябай орыстар айтканда развалинный виде барып калды да. Болот, ушинтип атабыз, чара көрүп атабыз, карап атабыз болду. Бизде гемодиализдин 98% жеке менчик гемодиализдердин колунда. Бирок акчаны өкмөт которот. Ар бир сеанска 6500дөн которулуп турат. Анан кийин кандай болуп атат? Мындайча айтканда эң жакшы жери толук камсыз болот акча менен. Адамдар очередь күтпөйт. Анан кийин если гемодиализге муктаждык болсо эле өтө берет, эң жакшы. Эми мындай маселе жаралып атат да, бул 6500дөн акча которулуп аткан менен өтө сапаты ар түрдүү. Ал сапаты ар түрдүү кандай? Ар бир гемодиализ центрде ар башкача кызмат көрсөтүлөт. Жакшы кызмат көрсөткөндөрү дагы бар, орточо кызмат көрсөткөндөрү дагы бар, жаман кызматтар, өтө жаман кызмат көрсөткөндөрү бар. Ошондо бирок акча бирдей которула берет. Биздин коомдук бирикме көптөн бери ушул маселени көтөрүп келет. Ар ким иштегенине жараша акча алса. Ошондо аппараттын, ошо канды тазалаган бул аппараттын состояниясы. Мындайча айтканда аппарат акыркы поколениядагы аппаратпы? Бардык көрсөтүүлөр так аткарабы? Мындайча айтканда без адамдын немеси катышуусуз бардык көрсөткүчтөрдү жеткирип бере алабы цифровизацияга да? Саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлдөш керек. Негизи көзөмөлдө болбогон үчүн ушундай болуп атат да. Азыр аябай чоң бир маселе ачылып калды. Бир кыргызда орустар айтмакчы, аябай бир баягы маселе мындай кыргызда айтмакчы толуп жарылды да. Бул жарылды каерде? Бизде приграничный район, Баткен району бар. Ошол жерде Үчкоргон деген эмеде, ошол жерде саламат госпиталы жайгашкан. Булар өтө көптөн бери мындайча айтканда кайрылып келет. Что бул жакта диализ сапаты жакшы эмес. Аппараттар канды тазалаганда жакшы тазалабайт. Адамдардын самочувствиясы, мындайча айтканда, аппараттан чыкканда өтө кыйналышат. Анан кийин аппарат диализ алып аткан учурда бузулат дагы. Бул киши диализде аппаратында жатат. Ошол убакта техникалык жардам көрсөтөт. Инженер оңдой баштайт, бирок оңдолбойт деп да. Бул деген бейтаптар кайрылып атат ушинтип. Эми ошентип бардык аппараттар иштебей ушул күндө. Ушул соокта 12 градус эмеде помещениеде температура. Анан азыр күнүгө ошо байма-бай ошол эмелерин салып атат, видеолорун. Ал жерде мындайча айтканда водочистка деп коет да. Эме сууну тазалап, адамдын организминде суу тазалайт канды. Мындайча айтканда 120 литр суу менен контакт болуп, анан тазаланат. Андан 21-22 литр суу ошол адамдын организмине кирип, кир жуугандай жууп тазалап, анан канды бөлөк, керек эместикти бөлөк чыгарып коет да. Бирок ушул сууну водочистканын турган жеринде эмеден контейнерден жасалган экен, үстүнө тамчы өтүп, шарылдап бар жок агып, ошол жерде анан кийин ошого кетчү материалдар, кан тазалагачы материалдар бар канистрде. Ошолордун баардыгы ошол жерде сакталат экен. Бул маселе боюнча 6 айдан бери обращение болот. 3 айдан бери кат жазганда 14 рабочий күндө булар уже жооп берип, реакция берилген жок. Ушул күнгө чейин берилген жок. Биз ошол саламаттык сактоо министрлигине кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык. Жогорку кеңештин трибунасына министрдин өзүнө ошол жерде суроо бердик. Эмне кыласыңар, ушуну жөнгө саласыңарбы деп. Булар диализ ала албай калышты. Ала албай калганда аябай тез чара көрүү эмеси иштеш керек да. Тез чара көрүлүп, комиссия түзүлүп, баа берилиш керек. Ошондо министр бардыгын чогултуп алып, эң биринчи кимден кетти, эмне үчүн мындай жагдай келип калды, мунун баарын териштирип, тез бөгөт коюш керек. Андай иш жүрбөй атат. Ушул күнгө чейин комиссия түзүлбөй атат. Зам министрине кайрылдык. Министр көп буга бербейди. Министрге биз жогорку кеңештин трибунасынан кайрылганда, ал башка эле жоопторду берип туруп алды. Министрликтин өзүндө зам министр бар, курирующий немелер, алардын болот, ушинтип атабыз, чара көрүп атабыз, карап атабыз болду. 3 ай мына ошол аппараттар иштебей, байма-бай булар диализ ала албаганда 3 ай болду. Атак бул Баткен дайым кайрылып келет, дайым кайрыла келет. 80ге жакын бейтап бар. Башка частный клиника кече эле күнү ачылды, 1 жума болду. 1 жума болгон жок, 3 күн болду. Каалаган жеринен ала берет, бирок кайка барат ооруган адам. АИС программасын киргизген. АИС программасы киргенден бери өтүп кеткен адамдар, пересадкага кеткен адамдар, башка бир өлкөгө чыгып кеткен адамдар чыкпай калды. Значит, ал жерде программанын базаны ачканда
тактык жок. 6 айдан бери чыкпай атат. Биз акыры прокуратурага кайрылып, анан Данияр деген прокурор алып барды. Анан кийин 195 000 штраф салынды. Бирок андан ал бүткөндөн бери деле бирок прокуратуранын көзөмөлүндө болуш керек да, бул жакшырдыбы деп. Жакшырбай, кайра мына азыр бизде фонд уксаңар керек, фондтан бардык финансирование бияка алып өтүп, гемодиализ дагы азыр министерствого өткөндө мына мындай да жара мындай аябай эметип барып жарылды да. Жарылганда гемодиализ аябай мындайча айтканда мындай орустар айтканда разваленном виде барып калды да. Потому что азыр биз комиссия бар да, бюджетке өткөрүч. Ошол комиссияда мен член комиссиямын. Комиссиянын биринчи милдети чыгарат, выбывший деп коет да, ошолордун баарын чыгарып туруп, анан киргизе турган адамды киргизиш керек да. Биз ошону чыгарып сала албай атабыз ушул күндө. Бул чыгарып сала албаганыбызга көп болуп калды. Ошондо ал комиссиянын председатели бар, замминистр, лечебный часть анын эмеси. Ошонун ичинде биз дагы ошондо көзөмөлдөөчү бейтаптардын укуктарын коргогон бейтаптардын өкүлдөрү турабыз. Мен эле айтып келем. Ой, мына жерде өлгөндөр чыкпай атат го, бул комиссия толук кандуу жүрбөй атат. Бир дагы уполномоченный орган мындайча айтканда муну көтөрбөй атат. Ошондо биз ошол прокуратурага берген маселебизде ошол бир штраф менен ошол Улутсов бул программаны киргизген чектелди дагы, ошо боюнча кайра эч оңолгон жок. Иштеп атат, бирок эч нерсе тактык жок. Эми буну өзү бир 5 класстын баласына берип койсо чыгарып коет да. Бул киши өтүп кетти, бул мындай болду, бүгүнкүгө мындай болуп калды деп. Бул эч бир кыйынчылыгы жок нерсе.